Мурунда тапталган куш сыяктуу ташкындап кайнап турган талант ээлеринин жаныбызда замандаш болуп жүргөнүнө маани берип баалабаганыбыз менен, ал инсандарыбыздын көзү өтүп кеткен соң, алардын талантына таазим этип, баалуулугун билип барктап келебиз. Корголду эл мурунку учурларда бир жөнөкөй эле бир ыр чекен деп эсептеп калган. Жаштарыбыз билчү эмес. Мына эми азыр Кадыр баркына жетип, Бекмамбет Осмоновичке рахмат айтышыбыз керек. Мына азыр Кыргызстан эмес, башка чет мамлекеттерге белгилүү болуу акындарыбыздын бири. Анткени Токтогул атабыздын шакирти болгон болосу. Ошонун жанында жүргөн, комуз чертип жүргөн, күзүн черткен, үйрөнгөн, ошодон жакшы таалимдерди алган. Анан ошонун элдин алдындагы сүйлөгөн сөздөрү, ырлары, мына Кудай кааласа азыр барып тартасыздар. Жогорудагы сөзүбүзгө далил улутубуздун улуу маданияты болгон төкмөлүк өнөрдү аркалаган Тоо булбулу Токтогулдун шакирти Коргол доосу уулунун алыскы Кетмен-төбө өрөөнүнүн Чолпон ата айылдык округунда жайгашкан музейи, айылы, андагы Коргол атаны көргөн билгендер, иниси, небере чеберелери Ак Сакал Байбиче айыл тургундары менен Актаңдай теледолбоорунун автору жана алып баруучусу Абдуали Акимбеков чыгармачыл топ менен ал жерде болуп, акындын өмүр таржымалы менен жакындан таанышып, талантына таңданып, арбагына таазим этип келди. Айылдын башынан учурунда Бекмамбет Осмоновдун демилгеси менен курулган Коргол доосу уулунун музейинин жанында акынды көрүп замандаш болуп жашаган замандаштары, аны менен сыймыктанган кийинки урпактары жылуу жумшак кучак жайып, жакшы маанай менен тосуп алышты. Мына ушинтип учурашып, ал жайды сурашкан соң, каныбызга сиңген салтты карманып, жашкары дебей уй-мүйүз тартып олтурган соң, бир көргөндө Корголдун дал өзүн элестетип турган иниси Турусалага бирге жүргөн болсом, кантип мага анын таланты оошпосун деп шумдан айтып, комузда кол ойнотуп, күүлөрдү ойноп берди. Жумурай журттун көңүлүн алып, шумданып ырдаган Коргол атаны көргөндөр анын кылык жоруктарын, көргөн билгендерин эскерип айтып беришти. Эшегинин алып эле, анда да соо жүрбөй, оосторун минтип көптүп билбелегир эле ошон жүрөрүчүлөр. Балага да, карыга дагы бирдей сүйлөйүңүш эле деп, балакай эле да аябай балакай эле. Ошол жүрөгүмдө калып туруп. Сындыкты жактап сүйлөгөн куудул, куйкун сөздүү, тили ширин, абдан жакшы киши болчу. Мен жакшы билем, биз жаш келин кезибиз эле. Анан эми ошол жана карылык арман кылып да бир ырдачу эле. Эми анан бери мээ да болбой калды да. Анан ушу кулунчактай балалык куурагыр кайдап экиндиң деп минтип кулжуңдап ырдап ошентче эле. Кемпирине айтчу эле, ушу калжаңдабай отур деп, кемпириме тилдеттиң деп ушуларды айтып ырдачу эле. Биз күлчү элек. Анан эми ош жалдабаттарга, фестивалга барчу эле. Коргол акын алдыңкылыкты алып, абир менен келиптир деп айтылчу эле.